İşte alba mer bizge ne gerek var toktol bu akşam mer ne gerek var bu akşam mer ketiş gerek. Жазамын мен, конечно. Жазıyoruz. Men adamda hiç tartışmaları yok. Жазıyoruz. Жарым катары Жазıyoruz. Aynen yoldan jönele jaman kuradık. Talasbay bütele çang geçke bala çakabız çang jutup ele bıyılda bolbay koydu. Amne al ne hiç kimde жооп бербе, жашырып, жаап жашыр dedi Жауап öyle. жашыр дегенім жоқ. Сен сұрап кал ошолор. Мен булардын маалымат алайын. Алар уруксат берсе мен жооп бере берем. Жооп берүүдөн качпайм. Эми жолду көрүп атасыңар чаң ысык да болуп атат. Кадопкалар өлүп атат мына айдаган сайын. Ketiş gerek. Жақында сессия болса ошондо колдоодо депутаттар. Амне ар бир маселе үчүн мэр жок болсо биз эмне отура бериш керекпи? Мэрдин эшигин алып каккылап. Качан келип ал жооп берет, уруксат берет деп. Отур ал сенин ишиңде турабыз. Өзүнүн көчөсүн билбейт экен. Сүйүналиев көчө, Райымбек Сүйүналиев көчөсүн жашайт өзү. Мына мен билем ал. Өзүнүн кайсы көчө деп атат. Арабаңыздар, урматтуу кыргыз элим, өзүңүздөр билгендей 2024-жылы сентябрь айында дал ушул Токтогул шаарынын эң чоң көчөлөрүнүн бирин сиздерге чагылдырып бергем. 2024-жылы аймактар кошулганда Токтогул шаар менен Жаңы жол айыл өкмөтү кошулду деп 50 миллион сом мамлекеттен берилген. Азыркы учурга чейин, бүгүнкү күнгө чейин бир дагы жумуш болгон жок. Мына көрүп атасыздарбы, машиналар кандай чаңызгып, жашоого шарт болбой атат да. Азыр эми бир нече адамдардан чогултуп, ушу маселе боюнча сурайлы. Эми бул мэрдин чабалдыгы, мэрдин жакшы иштей албаганын айынан бүгүн ушундай акыбал болуп атат. Салам алейкум. Кандайсыз, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жол боюнча бир ой пикириңизди айтыңызчы. Канча болду ушул жол сизге мындай кандай бир коопсуздук жаратып атат эми? Эми жолду көрүп атасыңар чаң ысык да болуп атат. Кадопкалар өлүп атат мына айдаган сайын. Билбейм эмне болду. Билбейсиз эмне болуп атканын деле. Буга көбөлө болуп калды го бул жолго. Мэрден деле мэрия ушул өтүп аткан болуш керек мэр Токтогулдун акими мэри. Бир ооз сөз. Yol boyunca Жол боюнча. aynen yoldan jönele jaman kuradık. Talasbay bütele çang geçke bala çakabız çang jutup ele daim ele çang hiç bir kança bu yıl bolot dediler bu yılda bolbay koydu. Ayağa kıynaldım şuntup. Bala çakadile kıynaldı. Yolga göv har bir yemeğe, har bir uyga girseňer dile aytap çang jutup oturabız. Bir suuda çelep koybayt, deşteke albayt, karagan hiç kim jok bizde. Talasbay ayağa kıynaldık. Жүрөп кыйналып бүттүк могу жолдо. Канча вакыт болду? Көп болду 3-4 жылдан бери чаң жутуп жүрөбүз. Таксилерге да кыйын бул жолдочу жүрүшчү. Машинаны аяп мыяка таксиден клиент алышпайт. Мен өзүм таксиде кылгаммын. Азыр карабайсызбы чаң жутуп кетип атабыз жолдочу. Мэрге бир ооз сөзүңүз. Эми ушул жолду жакшынакай кылып оңдоп койсо, лампочкалар бягына бүт эмелерди оңдоп Шарт кылып берип койсо жакшы болмок. 20 миллион сом бүгүнкү күндө иштетилбей артка кетип калды. Акча бар болчу, акча берилген. Мен шаардык кеңештин депутаты катары ал маселени бир нече депутаттар менен көтөргөнбүз. Бул жерди аткара албайт азың. Кыла албасаң кет депчи. Мына ушундай жагдайлар болуп атат. Эми азыр эл өтө нааразы. Бул эми эмне дейбиз эми? Бул ишти билбестик, иштин көзүн таба албастык. Ушул эми шалаакылык. Жолду жазаттыңыз деп өткөндүн баардыгы эле ушинтип көрүп атасыздар, бакырып жеткиребиз деп аракет кылып атат да. Шаарга кошул деген аяк сүйүндүк эле шаарда эмес болуп калды. Мына Кыргызстан көчөсү былтыр сентябрь айында ушул жер бузулуп аткан да, оңдойбуз деп. 20 миллион акча бар деген экен. Акча ошону оңдоп албаган мэр эмне деген мен түшүнбөйм. Баягы сессияда сүйлөп атат. Өзүнүн көчөсүн билбейт экен. Сүйүналиев көчө, Райымбек Сүйүналиев көчөсүн жашайт өзү. Мына мен билем ал. Өзүнүн кайсы көчө деп атат. Ушул окшогон мэрди бийеке эмне кереги бар бизге айдан. Жо шаар жарытпай койду шаардай болуш керек да. Мына көчөнү көрдүңүздөр мына. Эл мына рахмат элдин баарын ушу чаңда жашап аткан. Бул мэр деген эртең менен кечинде суу сепип берип туруш керек элге багыштап. Мына бүт чаң. Ушуларга рахмат үчүн жашап аткан элге. Мэр иштей албаган мэрди бизге эмне кереги бар Токтогул бу окшогон мэрдин эмне кереги бар? Бу окшогон мэр кетиш керек. Жакында сессия болсо, ошондо колдоодо депутаттар мындай көрүнүш керек. Адам болгондон көздө карабайт. Шаар оңолбогондон кийин буга недоверие бериш керек эле. Кайда жетти депутат калышмын дейт. Эмнесине калыш болосуңар ошо айынан. Токтогул бирөө жыртып бүттү го булар келип алып, жыртып бүттү го. Качан оңолобуз Токтогул? Депутаттар карасаңарбы, көчөнү араласаңарбы айынан. Элдин эмесинен келгенсиңер, элдин үстүнөн келгенсиңер. Депутат сени шайлаган, иштеп берет, кайра келип недоверие эме бербей эле кайра калыстык кылып атасыңар. Бул туура эмес нерсе да. Айнан-айндар, оңололу Токтогул шаары, оңолууга кетели. Мен да азыр шаардык кеңештин депутаты катары аябай уялып кеттим. Агай бир топ сындарды айтып койду. Бул менин сөзүм эмес, бул
жөнөкөй адамдардын мындай чын жүрөгүнөн чыккан сөздөр да. Ошондуктан мэр чыныгында начар иштеп атат. Кийинки сессияда жол болсо мына 2025-жылдын азыр август айы болду. Жылдын аягына чейин бүтпөсө, урматтуу мэр, уятыңыздан деле буну тапшырышыңыз керек. Эми эл кыйналып атат да. Сиз жакшы адамсыз, биз сизди билебиз, ооба, аябай интеллигенттүүсүз, бирок чыныгы жумушка келгенде элдин көйгөйү аткарылбай калып атат. Бул нерсени мен депутат катары чагылдырбаганга айлам жок. Урматтуу достор, сиздер каналга катталганды унутпаңыздар, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Бүгүн биз Токтогул шаарынын эң чоң көчөлөрүнүн биринде болдук. Мына 1320 метр жерге 20 миллион сом бөлүнүп, президент берген, кылгыла деген акчаны бюджетке которуп берген бизге. Бирок ошону да кыла албай, ал акча артка кетип калды. Анда эмес азыр ушул боюнча мэриянын өзүнө барып, мэрдин өзүнө түз суроолор берели. Сиздер болсо каналдан алыстабаңыздар. Достор, азыр биз Токтогул шаарынын мэриясына келдик. Мына жол боюнча бир катар суроолор беребиз, жүрүңүздөр. Саламатсызбы? Мэр барбы? Командировка бере Бишкекте. Телекке каршы азыр мэр Болот Дыйканович жок экен. Анда вице-мэрге суроолорду узатайлы. Азыр вице-мэр бош эмес экен. Жер адизинен сурайлы. Чыңгыз мырза, жол боюнча иликтөөлөр кылып жүрөм. Не жол? Кыргызстан көчө 1 км 320 метр. Ошо кыска жооп берип коюңуз. Качан бүтөт? Жана осо ордо стилби? Эмнеде бүгүн жоопкерчилик алды? Шайырбекеден алчы. Шайырбек кайсы жерде? Улейди. Кайсы кабинетте? Биринчи этажда жана. Азыр бул боюнча атайын жооптуу адис бар экен, жүрүңүздөр анда ошол адистен сурайлы. Шайырбек мырза, сиз денсаулыктарыңыз жакшыбы? Менин атым Болот, мен шаардык кеңештин депутаты болом. Маалымат аркылуу протокол негизинде силер маалымат сурайсыңар мэриядан. Ошого биз жооп бере беребиз ар бирине. Туура? Жок, ошону сиз мен кагаз менен сурагам, бирок элдин астында ачык айтып жооп берип койсоңуз, бүгүн эмне болуп атат? Сен сурап кел ошолорду, мен булардын маалымат алайын, алар уруксат берсе мен жооп бере берем. Жооп берүүдөн качпайм. Эмне ар бир маселе үчүн мэр жок болсо биз эмне отура бериш керекпи? Мэрдин эшигин алып каккылап. Качан келип ал жооп берет, уруксат берет деп. Отура бересиң, отура бербейин, ал сенин ишиң да, туура? Сен 5 болайын деп калдың. Мен 5 жарымга чейин жооп берип коюшуң керек. Азыр жооп берип калсаң, ертең жооп берип каласың, кызарып калса катчы. Жок, мен сизге жөнөкөй суроо берип атам. Жооп бере албайсызбы демек? Жок, мен жооп берем, сен бош убагымда келди отур. Мен иш убагында сен Канча күтүп турайын, макул? Канча күтүп турайын сизди? Мен канча күтүп айта албайм. Мен азыр жооп берип бүтүшүң керек, 5 жарымга чейин. Ошо 5 жарымда бүтүрсөңүз жооп бересизби анан? Ооба. Азыр сиз менден Эмнеге сурайм? интервью аласызбы? Сен катар сурап атам, ушун деп атам. Ал эмне менден сурап атам. Эмнеге сурайм, сиз ушул жерде ошол маселе боюнча аткарып атсаңыз? Шаардык кеңештин. Мен ошо жол боюнча эле сурап атам. Мен сизди шаардын өнүгүүсү жөнүндө сураган жокмун. Жол боюнча элечи. Кыргызстан көчөсүнчө жол боюнча. Мисалы, Кыргызстан көчөсү боюнча эмне маселелер болуп атат деп силердин төрагаңар бар турабы? Барбы? Өзүңөр шайлаганыңар 100%. Ушул биз төрагага баш ийебиз, биз ушул төрага менен иш алып барабыз деп кол көтөрүп, добуш берип, мыйзамды шайлаган төрагаңар бар турабы? Шаардык кеңеш. Мен ошол төрагаңарга силер отурум өткөзүп, ошо протокол киргизип, могу мэриядан могул жумуш боюнча биз маалымат керек деп токтомго киргизесиңер. Анан ошону аткарууга алып бериңиздер, ошону бизге жөнөтөсүңөр мэрге. Мэр анан кимге тиешеди бул жумуш, ар өзүнө тарката шунун жообун берип коелу дейт. Алганбыз ал жоопту. 24-июлда сессия өткөн депутаттардын арасындачы. Ошондо мэр бул жол бир жумадан кийин башталат деп айткан да. Сен 4:45-те келдиң, убакыт кетип атат. Мен убакытты карап атам да. Жок, сиз мага суроо берип атасыз, сурооңузга жооп берип атам. Убакытын бөлүп атасың да. Мен убакытымды алып атасың. Мейли, анда эмне кыласыз? Анда үстүмө арыз жазыңыз анда. Жазам мен, конечно. Жазып бериңиз. Жаран катары жазып бериңиз, бирок сизден маалымат сураганы келдим мен. Бирок Сессияда сиз мага үйрөтүп атпайсызбы? Сессияда айтканбыз, мэр ошону бир жумадан келип баштайт деген. Алдап койду анда. Жок, отурайм да. Ошо силер мен жетекчи эмесмин да. Жетекчи болсом конкретный жооп берем. Эшиңизге ийгилик. Эшиңизге ийгилик. Айтып атпайсың, жана неге демеди бу? Мен жумуш убагында бүтөйүн депчи. Жумуш бүтсө күттүңүз. Бирок мен ошондо жумуш бүткөндө деле сиз баары бир жооп берип коймок экенсиз да, туурабы? Аз деле жооп берип койсоңуз. Жок, жумуш бүткөндө мен айтып жашын. Уруксат жок, жооп бере албайм. Болду, анда ошонтип эле койбойсуз. Мен жооп бере албайм делечи. Мынакей, урматтуу жарандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мен тийиштүү жоопторду эч ала албай атам. Анткени сессия маалында айтышкан, мына бир жумадан бүтөт
ошол Ордо Стиль деген фирма келип туруп баардыгын кыйратат деп айткан, бирок эмнегедир андан кийин 2 жумадан ашык өтүп кетти. Жүрүңүздөр, анда азыр вице-мэрге суроо берип көрөлү. Эми кандай жооп алыш керек эми? Мен дагы алданып атам да, күн сайын алданып атам. Эл болсо күн сайын айтып атат, бунун баш аягына чыкпайсыңбы деп. Анан жалаң эле сессияны күтүп отура берсең, сессияда эч нерсени чечпей атпайбы? Сессияда келет, кааласа келбей коет, алдап коет. Ошондуктан мынакей кандай эми билбейм, кайра мени коркутуп атпайбы азыр үстүңөн арыз жазам деп. Жүрүңүздөр азыр. Ранг боюнча экинчи адам вице-мэр, ошодон сурайлы. Мынакей кетип калды. Сиздер каналга катталганды унутпаңыздар. А биз болсо күрөштөрдү дагы улантабыз.